Программабызды улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ошентип жанатан бери сиздерге айтып өткөндөй эле биздин Тасмадагы каармандар студиябызга келип калышты. Таңшылау программасына конукка келген биздин белгилүү актерлор Азамат Арыков жана ошондой эле Асхат Эрбаев бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы, Кутман? Башкача келет, башкача келишти. Корон. Ой, дегенде болду. Келиңиздер бул жерге. Келиңиздер, кандайсыздар? Таңкы маанайыңыздар кандай? Маанайыңыз жакшы. Мен өтө алайын, э? Жок, мында турабыз. Кененирээк. Кененирээк. Мушкетерлор кенен жүрүп көнүп калганда булар. Ооба. Мушкетерлордун 3-чүсү каяка кеткен? 3-чүсү Досуңуз жокко? 16-жылында жүргөн азыр. Кетип калыштыбы? Түшүнүктүү. Негизи чыгармаларда ошондой тасмаларда роль аткарып жүрөсүздөр. Мына ушул ролду сизге режиссерлордун катарынан кимдир бирөөлөр бериштиби? Аткардыңыздарбы мына ушул ролду? Ушул ролду? Жок, аткара элекпиз. Биринчи жолу. Биз биринчи жолу берип жатабызбы? Силер биринчи жолу берип жатасыз. Кандай экен мушкетерлордун образын жаратуу? Ласинасы жакпай атат. Эмнеге? Көнбөгөндүктөн го дейм, ар дайым бош кийип жүрүп көнүп калгандыктан. Кенен кийип жүрүп, мындай бир кыстай сезимдерди пайда кылып атат. Түшүнүктүү. Эсиңиздерге салып өтөлүм. Бүгүнкү эфир ушул жай мезгилинин жайкы сезонунун акыркы эфири. Жана биз сиздер менен чогуу жабабыз. Баарыбыз мына ушул орто кылымга багыт алып сапар алып жаткан кезибиз. Ал эми программабыздын биринчи саатында ушул орто кылымда бийленген бал же болбосо ушул бийди көрүүчүлөрүбүзгө тартууладык. Экинчи саатыбызда Алтынай Нарбаева эжебиз келип өзүнүн карьералык жолун эл алдына тартуулап берди. Үчүнчү саатыбызда болсо сиздер менен улантууну туура көрдүк да. Анан биздин маалыматтар боюнча Аскат байке, сиз мына ушул курал жарак менен ушул шпага деп айтабыз, кылыч ташуунун ыкмаларын билет экенсиз. Бизде актерскийде ушул нерсе 4 жыл окуганбыз. Шпага менен кантип иштеш керек, кандай чабуулдары бар, кандай коргонулары бар, ушуларды өткөнбүз. Өтө мыкты билем деп айта албайм, бирок негизги базаларын билем. Көрсөтүп бербейсизби? Азыр ортого келиңиз. Экөөңүздөр. Бул жерде кыймылдарын мен жөн эле мындай эме болуп туруп берейин да, мындай чучело болуп жатат. Жок, андай эмес. Жардамчысы болуңуз онда. Мындай да, сиздер эми биз баягы орто кылымга кайрадан кайрылып келип аткандан кийин, келечи сиз айтып атпайсызбы, биринчи жолу мына ушул ролдо кийимди берип жатат депчи. Биздин программа биринчи болуп аткандан кийин баягы үйрөнүп калуу деле ашыктык кылбайт. Туура. Эгер орто кылымда жашап калган болсок, сөзсүз түрдө үйрөнүш керек болот да анда. Аскат анда үйрөт. Согушуп кетсек бирөө менен. Анда бизге музыканын коштоосунда азыр сиз бизге комментарий менен түшүндүрүңүз, макулбу? Кана? Негизинен шпага менен иштөөдө, негизинен. Шпаганын негизги стойкасы ушундай болот. Салмак 2 бутка тең туруш керек да. Салмак 2 бутка тең туруш керек. Себеби алдыга чабуул жасаганда ыңгайлуу болуш керек. Күч колдонуш керек. Артка чегинерде болсо, алдыңкы бут менен. Анан кадам таштаганда мындай чоң таштабаш керек. Кадам таштаганда болсо мына ушундай, мына. Мындай. Кайра артка. Анан чабуулдары ушундай эле. Кара, Азамат байке, сиз аракет кылып көрүңүзчү. Кандай кыласыздар экөөңүздөр? Кеттик. Кана? Азыр кадам эле чыдайбыз, а? Кадам элеби же чабыш элүү? Жок, негизи азыр негизги базасы мына шпаганын учу деген адамдын эки көзүнүн ортосуна келип туруш керек да. Ошол жерге мээлеп туруш керек да, мондай. Анан дене түз болот, мондай. Мушкетерлор. Колуңузду мындай кылсаңыз болот. Мондай. Жакшы бир сценаны бир эпизодду даярдап аткан. Чабуул жасаганда мына раз. Ошондо мен мындай тузам да. Кайра артка чегинесиң, артка чегинесиң. Кайра. Жок, мындай натасы. Болот. Дагы бир жолу, азыр дагы бир жолу, дагы ушуну жакшы эске тутуп калыңыздар ушул кайтылган кыймылдарыңыздарда. Канча кадам таштадыңыздар, канча чабуул койдуңуздар, албетте. Көз туштум, мейли отам. Азыр позиция. Раз. Плой. Сол менде кичине. Сол менде кичине эме болот да. Кайра. Кадам таштаңыз, Азамат байке, артка кадам таштаңыз. Сол менен кичине. Кадам кылып Мындай. Жогорудан чапкан. Сиз баш кийимиңизди коргоп өзүңүздү коргоп
Мына позицияларын биз да үйрөнүп алдык, көрүүчүлөр да Ооба. үйрөнүп Азыр эле Азамат байкени байкадым да. Бул жерде мындай кылып атпайбы? Эмне? Жок. Өзүн коргоп Жок, бир кол главный биякта турат. Биринчиден мен учтук болуп атат. Экинчиден өмүрүмдө биринчи жолу шпага кармап атам. Уят эле бирок чындап. Мындай экен да, биздин азыр кийип турган кийимибиз бул накта бай, колунда бардар, үй бүлөгөн, падыша болгон үй бүлөгө таандык кийимдер. Ал эми илгери мына ушундай чач, тармал чачтар, урматтуу көрүүчүлөр, бул дагы ушу байлыктын, ушул баягы коомдо орду бийик адамдарга тиешелүү болуп эсептелген. Ал эми сиздердин формаңыздар болсо, бул баягы эл алдында элди коргогон, элдин коргоочусу дегенди түшүндүргөн кийимдер болуп эсептелип келет эмеспи. Анан таң шоу программасы бүгүн ушул жай мезгилинин эсебинен соңку эфирибиз болгондуктан дагы бир нерсени дайындап койдук эле. Урматтуу көрүүчүлөр, ага чейин болсо азыр жарнамага кезекти берели. Андан соң ушул конокторубуз эмне кылат экенин сизге кызык болуп турса көрүңүз, себептен алар өздөрү да билишпейт. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин конокторубуз эмне дейт дебейсизби? Мунуңарды билгенде мен эртерээк эле кечээ эле айтып койбойт беле. Бошой калдым деп кетип калбайын дейт. Тамаша. Кайрадан биз көрсөтүүлөрдү улантабыз. Эми келиңиздер. Ортого чыгалы, мына таң шоу программасын даярдап койгон эң негизги конкурска эми кезек келип жетти окшойт. Азыр сиздер ортого эки четке ушундай туруп туруңуздар. Чабышып аткан таристер туруңуздар, ортодо жанагындай чабышып аткандай эле ортодо, ошондой. Же болбосо бир катарга тургузалы. Азыр ушундай эле туруп турсун, азыр. Мындай кылабыз, урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр бардыгыңыздарга таанымал болгон мына министрдин кызынын махабаты тасмасында сиздин эл арасында популярдуулугуңуз абдан кеңири таанылып келет, туурабы? Ал эми сизде болсо аят тасмасында ушул жана башка тасмаларда да абдан көп тартылып келесиз. Сиз болсо баягы каскадерлык чеберчилигиңиз дагы мыкты дегендей, элдин бардыгы билген инсандарсыздар, эл алдында жүргөн. Эми актер болгондон кийин алып баруучулар болобу, иш кылса эл алдында иштеген инсандар баарына дайым болуш керек экен. Кыйын учурларда кезигет, ошол кыйын учурдун баарын жеңе билишибиз керек. Сиздерге бир тапшырма берели. Ошол азыр эле көрсөткөн ыкмаларды колдонуп, сиздер бир тапшырмабызды аткарып бериңиздер. Ал мындай. Бул кашыктарды оозуңуздарга кармайсыздар. Анан ичинде курут болот. Анан ошол курутту түшүрбөстөн сиздер ушул шпага менен баягы кылчташыңыздар керек болот. Бирок профессионалдуу түрдө. Мен аны оң жагына тура алайм, жок дегенде. Макул, туруп алыңыз. Жанда бир катарга туруп алсаңыздар. Кандайча орун алмашасызбы? Орун алмашып алалы. Ооба, мен азыр артка жылам. Анда эмесе, азыр келиңиздер, кармаңыздар. Кармаңыздар. Келиңиз, оозуңузга тиштеңиз. Бул курут баштагы эме деп коелу. Жайлоодан келген курут. Текст деп коелу, текст. Жайлоодан келген. Актерлор ушундай бир образды ойноп атса, дагы бир кыймыл жасап атып, анан сүйлөй турган сөзүн да эстейт кээ учурда. Анда азыр ошол атмосфераны биз актерлорго тапшырат экенбиз. Мындай да, кандай гана учур болбосун, кыйынчылыкты жеңе билүүбүз керек. Ал эми мырзаларга бул милдет мойнунда 10 эсе, 20 эсе артылып келет эмеспи? Эми кимиңиздер мыктысыздар, көрсөтүңүздөр. Бир учурда эки нерсени ойлоо деген конкурс деп коелу. Бир учурда бир эмес, Меники 10 нерсени ойлоп жүрсүңүз. Даярданыңыздар, ошондой эле чабышабыз. Жана музыканы фондо уктуңуздар да. Азыр ошол музыканы бийигирээк чыгарып берет биздин кесиптештерибиз. Сиздер болсо ошол орто кылымга келиңиздер да элестетиңиздер. Тиякта душмандар келе жатат. Анан ошол маалда ошо курутту түшүрбөй туруп, элди, жерди, жакшы көргөн кызыңызды, үй бүлөңүздү, ата-энеңизди сактап коргоп калышыңыздар керек. Кеттик. Баарын. Макул. Азыр Аскат байкеге бир упай болуп турган кези. Бир упай. Бийигирээк чыгарып бериңизчи. бериңизчи. Эң негизгиси куруп түшпөш керек. Куруп түшпөс. Бир, азырынча бир. Упайбыз. Басабыз. Ана? Куруп. 2-1. Азырынча 2-1.
Муротубуз кайра түшүп кетти. Так, чабышабыз. Баштадык. Кеттик. Sana? Көпкө карашып турган душмандар экен. Ойлонуп атат бири-бирин карап. Эмне кылсам деп. Бири-бирин карашпай чабышкан душмандар турбайбы. 3 азырынча 3-1 болду. 3-1. Азыр Азамат азыр жеңилип аткан учуру. Аскат байкебиз азыр биринчиликти ээлеп турат Таңшола программасында. Бир эле учурда курутту түшүрбөстөн жана профессионалдык деңгээлде мушкетерлордой болуп бул жерде кылыч ташуусу керек болуп турган кезде. Сиздин куруттуңуз келе жатат окшойт. Кайра Азамат байке кетти. Кайра кетти. 4-1. 4-1. Азыр 6га чейин эсептейбиз, Келиңиз эми сиз белди бекен буңуз. Аракет кылыңыз. Мекенди коргошуңуз керек. Кыргыз элинин орто кылымдагы элдерди. Европа. Беш болду. Азыр акыркы дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар. Сизди кайрага эле тиги эмне алдын көздөй, сизди артка чегинтип атпайбы Аскат байке? Сиз алдыга келиңиз. Кана? 1 2 5 жакшы. Келиңиз алып алыңыз. 2-5 болду. 2-5 азырынча. 2-5. Мушкетерлор азыр аябай катуу чабышып аткан учуру мына. Бирок көп салгылашуу болду. 1 сааттан өтүп калды. Эч бири-бирине мындай жаракат келтире элек азырынча. Болгону курттар эле жарата алып атат. Бири-бирин карабай чабышкан экен. Бири-бирин карабай чабышат экен булар. Келиңиздер эми ордун алалы бул жерге. Ой, бул жерде сиздердин кылычташканыңыздарды көрүп көрүүчүлөрүбүз ушундай. Сонун болду. Кандай экен? Биздин тапшырмабыз. Мындай тапшырма аткарып көрөлүк болушуңуздар керек деп ойлойм. Мен чын айтканда баягы эфирге десе эле мындай диванга отуруп алып, чыгармачылыкта не жаңылык, үй-бүлөдө не жаңылык, кандай келечекте пландар кандай, ошолор жөнүндө болот го деп эч караманча ой бул жакта эмес болчу. Келгенде эле могу ласинаны бергенде эле жумуштар чыгып калды деп айтсамбы деп баштадым. Деп ойлодуңуз. Анан келгенден кийин болбой калды, Анан Аскат да келип, Аскаттан эми үмүтүм үзүлгөн жок дейм. Аскат жок деп баштаса, мен дагы кошулайын дедим да. Бул адпек ий болду шайлы. Болбой калды. Бүгүнкү ушул 3 мушкетерлор тасмасынан 2 мушкетерлор келип, урматтуу көрүүчүлөр, анын ичинен Аскат агабыз азыр биринчиликти ээледи. Ал эми Азамат байкебиз болсо мындан ары дагы аракет жасап, өзүнчө өз алдынча дагы мына ушундай ролго даярданып, кайрадан биздин программабызга келгенде биринчиликти алып кетет болуш керек. Буюрса сентябрь айынан баштайлы. Сентябрдан баштайбыз. Андыктан сиздерге чыгармачылык ийгилик, чоң рахмат бүгүнкү эфирибизге келип бергениңиздерге. Эми эң акыркы каалоо тилек биздин кыргыз элине кайрылуу. Бирок коштошпой туруңуздар. Болгону каалоо тилектерди айтабыз, Эми эмне дейбиз? Чын-чында жашоодо күтүлбөгөн нерселер көп эле болот. Ушундай эле нерселер, ушундай эле окуялар ар бирибиздин башыбызга түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар дайым ар нерсеге даяр болуш керек экен. Сиздерге чоң рахмат. Кызыктуу болду. Абдан мындай көңүлдүү күндүн башталышы болду. Кечке чейин жайдары жакшы жүрөм деп ишенип атам. Рахмат сиздерге. Эмкиге реванш алып бергиле, мен жакшылап даярданып келем. Сөз буюрса. Менчи ойлоп калдым, азыр көрүүчүлөрүбүз, туугандарыңыз, жакындарыңыз сизди көрүп жатса, экөөңүздөр көрүп жатса, азыр дароо чалат болуш керек. Эмне кийинип алгансыңар деп. Жок, мындай болду. Мени көргүлө деп мен жанталашып чалып ийгем, ошого кейип атам да. Үйдөгүлөргө. Мен болсо ошо мен деле билбей эле келгем, мен деле Азамат айткандай ошо эртең менен туруп алып эфирге көйнөктөрүбүздү, шымдарыбызды үтүктөп Көрсөтө албай калдык, депчи. Анан ошол үтүктөлгөн мээнеттерим көрүнбөй калды да бирдечи. Анан ошо биринчи кыргыз элибизде тынчтык болсун, сиздерге таза эфир, ийгиликтер болсун.
Ар дайым ушундай жакшы маанайда жакшы иштердин үстүндө жүрө берелик. Мына ушинтип урматтуу көрүүчүлөр, жайкы сезондун жай мезгилинин Таң шола программасында соңку эфиринин дагы акыркы мүнөттөрү келип калды. Албетте убакыт деген мына ушундай зымырап учкан куш экен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Негизи айтып койдум эмеспи, баткан күндүн атары бар, аткан күндүн батары бар деп. Андыктан сиздер менен коштошо турган убакыт да келип жетти. Эми коштошолу, мына ушул Таң шола программасынын чыгышына, ушул сюжеттердин даяр болушуна биз деген көптөгөн жигиттер, көптөгөн кыздар жардам берген. Албетте алардын эмгегин сыйлайбыз. Ал эми ушул бүгүнкү эфирибизди элдин эсинде кала тургандай ушул жерде бизге мүмкүнчүлүк түзүп берген Орус драма театрынын башкы директору Александр Кулинскийге дагы чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Сиздин жардамыңыз менен бүгүнкү эфир жакшы деңгээлде өттү. Мына ушул бүгүнкү эфирден тышкары көрүүчүлөр, 1 жыл бою биз ушул 2-4, 6 күндөрү чыгып жаттык. Эртең мененки саат 7ден 10го чейин 3 сааттык эфирди толтурууга көмөк көрсөткөн бир гана алып баруучулар эмес, ал жерде бизде ушул сюжетти тартып, аны монтаждаган дагы биздин кесиптештерибиз бар. Чакырып алалы. Бізде Азамат Окенов, Таң шола программасынын операторы, жана ошондой эле Адлет, келиңиз, Адлет, жана ошондой эле Кайрат Сарбагышев. Мындан тышкары ушул сюжеттерди мыкты монтаждап сиздерге тартуулаганга жардам берген Самат. Самат, жана биз журналисттерди чакырып алабыз, Журналист кыздарыбыздан баштайлы. Көп жылдан бери мына бизге мына ушул Таң шола программасына өзүнүн эмгегин аябай бизге уйкусунан калып аябай көп жардам берген биздин кыздардан баштайлы. Нурайым Тобоева, бул жерде Гүлназ Медин кызы, жана ошондой эле Нуржан. Мындан тышкары көрүүчүлөр, биздин конокторубуз Азамат байкебиз менен Аскат байкебиз бүгүнкү эфирибиздин көркүн ачып берген болсо, азыркы таптада кадр артында Урмат Мамбеталиев жана ошондой эле дагы бир Урмат аттуу операторубуз бар. Жана Эмил, бизде режиссердук пультта Бахадыр Агалыков, жана Михеев Роман, үн коштоочу бул жерде режиссер, ушул жамаат жана ошондой эле биздин бир журналист жигитибиз калып калган экен. Келиңиз, Амир Исмаилов. Бүгүнкү ушул жана 1 жылдык эфирлерди мыкты деңгээлде ушул эфирге чыгарып берүүгө жардам берген кесиптештер. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Буюрса сентябрь айында биз кайрадан эфир аркылуу көрүшөбүз. Жана биз сиздерге жаңы идеялар менен ушул команда баарыбыз биригип эфирге чыгууга дайынбыз деп айтабыз. Албетте, кесиптешим туура айтты. Негизи айтат го, кыргызда көп түкүрсө көл болот деп. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте бул ушул Таң шола программасындагы жасалган эмгектердин баары биз эмес, мына ушул катарыбызда толуктап турган кыздар, жигиттер, мына ушул кишилердин дагы бизге кошкон чоң эмгектери бар. Андыктан сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик болсун, жакшы эс алып келиңиздер. Буюрса сентябрдан баштап кесиптешим айткандай, дагы жаңы өргү менен жумушка чыгабыз деген ойлойбуз. Ал эми буюрса сентябрь айында эфирге чыга турган болсок, августтун 22-синде, урматтуу көрүүчүлөр, августтун 22-синде биз жумушка чыгып, ал жерде жаңы идеяларды, жаңы топтомдорду буюрса эфирге алып чыгууга дайынбыз. Ишемби күндөрү да биздин эфирибиз болгонун эсиңиздерге салып өтөлү. Ал жерде Кудай буюрса башка форматта студиянын ичи дагы эфирдин түзүлүшү жана келген коноктордун бардыгы такыр өзгөчө болот деген сизге ишенимди айтып өтөлү. Мына ушинтип кайрадан күз айынын эң алгачкы күндөрүнө жолугушканча деп айтып, бүгүнкү кызматыңыздарда эң акыркы өзүбүз айтып өтөлү. Урматтуу Жиде Золотбекова. Жана ошондой эле ушул падышалыктын ханы деп коелучу. Бүгүнкү эфирдин ханы болгон Амантур Мусаев болду. Негизи орто кылымда бая илгери кийилген кийимдерди кийип, баарын биз ушул кыргызча сүйлөттүк болушубуз керек, Эфир аркылуу көрүшкөнчө. Аман болуңуздар, бар болуңуздар.